Эркинбек Арсланбекович, айтсаңыз мынага төө ашуу жол салынып бүттү да. Ушул жөнүндө маалымат берип коесузбу? Канча жол үстүңкү слоюн канча километр котордуңуздар? Бактый Эхманович, siz aytылган баягы төө ашуусуна 8,5 километр асфальт төшөлдү бул жылы. 2 катмар болду, ошол менен дагы биз кийинки жылга дагы пландаштырып атканын карайбыз дагы. Калган участокторун. Ушул эң биринчи биздин комитеттин чогулушунда Нурланбек Бектенбекович өзү сиз биринчи келдиңиз эле, ошондо мен сизге суроо берип, сиз 2 айдын ичинде ошол жол белгилерин коюп берем дедиңиз эле. Мына бүгүнкү күнгө чейин жол белгилери коюлу элек. Разметкалары жок. Азыр кайра эле мынакей кыш келип баштаса, кайра эле туман болот, кайра эле чырпыктар сайылат обочиналарга. Бул кандай эми? Сиздер айткан сөздөргө бекем турсаңыздар жакшы болот эле да. Жолдуго үстүңкү катмарын алдыңыздар, эми жол белгилерин коюп бериңиздер. Барбы ушу боюнча маалыматыңыз сиздер? Азыр разметканы кылышат жакын арада. Жол белгилерин? Жол белгилерин баарын коебуз. Канчаны коесуздар? Бул сентябрдын айына чейин коюлуп бүтөт, Кудай буйрса. Хорошо, Нурланбек мырза. Сиз азыр кийинки көчмө жыйынды Кудай буйрса таластан өткөзөбүз. Ошол таластан өткөзгөнгө чейин ушул белгилерин коюп бериңиздер. Анан сиздин да убадаңыз бар эле, мына ашуу төрү боюнча. Эң биринчи эле жыйында мен ушул ТОзун чыгарып, ушул мал жөнүндө маалымат бер десем, дагы деле бере элексиздер да. Чынын айтканда, биздин проект институту азыр 7 ири жолдун долбоорлорун жасап атат да азыркы учурда. ТОлорун, долбоорлорун, аябай жана приоритетный жолдордуку. Ошон үчүн кичине жетишпей атабыз. Бирок сиздин сунушуңуз боюнча иштер жүргүзөбүз, Кудай буйрса. Бактай Гүсенович туура айтып атат да, биз берген титулга киргизген жолдорду сиздер салган жоксуздар. Мына бирок жаздан бери бизге убада берип келип атасыздар, бирок салган жоксуздар. Мына мен айта кетсем, Арашан айылындагы жол, Талды булак менен Көпөрө базарынын ортосунда 12 километр жол эле, Аралдын айылынын ичиндеги жолду бердик эле. Азыр Аралдын башындагы 1 километр жол салып койдуңуздар да. Муну Көкташ айылындагы 3,5 километрди сунуштагам. Сиздер мына быйыл 1 километр салып койдуңуздар. Анан көрөк муну жолдордун баарын токтотуп, бир жол, бир участоктор бүтүрсөңүздөр, мындай результат болот эле да. Негизи талас боюнча эң чоң көйгөй жана Тарас талас жолу болду. Эми Сусамурдун примыканиясынан баштапчы. Ошон үчүн жана кээ бир жолдорду кыскартып туруп ошол жака переброска кылганбыз, акчанын көбүнчү. 31,5 километр пландаштырылган, азыркы убакта 26 километр бүттү да. Тилекке каршы каражатка байланыштуу ушундай переброска кылдык, бирок эгерде жана кошумча каражат деп атпайбызбы? 2 миллиард бөлүнөт депчи. Ошол бөлүнүп калса дагы 1-2 объект киргизгенге мүмкүнчүлүк болот да. Эми урматтуу жолчулар, эми сиздер баштаганча мына жол кыш келип калат азыр. Анан дагы калып калабыз да. Ушул жол фондунун жөнүндө мыйзамдардын аткарылышы кандай болуп атат? Ушул жол фондунун айттыңыздар эле, ушуну чечип берсеңиздер эле, мынакей иш башталат эле, баардыгын жолдорду салып баштайбыз эле дедиңиздер. Мында кандай болуп атат ушул жол фонду боюнча? Жол фонду боюнча аны колдоп бердиңиздер, өзүңүздөр депутаттар демилегелеген. Аны күчүнө 1 январь 23 жылдан баштап кирет. Эми негизги булактары бул жана акциз ГСМдин, акциздин налогдун 50%, анан оор жүк ташуучу транспорт каражаттарынан жыйымдарда. Жыйымдарды киргизүү боюнча иш аракеттерди кылып атабыз. Эмди жылкыга ошол жол фондунун көлөмүн 3 миллиарддан ашырганга аракет кылабыз да. Жана жогоруда мен айтып кетпедим, Эркинбек Арсланбекович. Мына кийинки көчмө жыйындар ушу Талас областында болот. Мен сизди өзүңүздү мынакей официалдуу түрдө ошол көчмө жыйынга катышып бериңизди суранам. Ушул Таластагы областында болгон жолдорду өз көзүңүз менен көрүп, ушул чечим менен чогуу иш аткарсакпы деген сунушум бар. Ошону кийинки көчмө жыйынга сизди өзүңүз келип катышып берсеңиз. Макул. Кийинки суроом анда Нуртазин Алымкулович, сиз мынакей жаңы эле ишке кирип баштадыңыз, мына 3 айдын жүзү болду.
ошол сизди дагы келечекке ошол көчмө жыйынга өзүңүз катышып берсеңиз ушу Талас облусу боюнча эң негизги эле ошол Талас областында эң мынакей 100 жыл болгон Нанаев орто мектеби мына бүгүнкү күнгө чейин салынбай турат да. 90% бүтүп калган. Балбал орто мектеби турат. Эки мектепти мына 1 сентябрга беребиз деди эле, дагы деле берилген жок. Ошол жердеги утуп алган, тендерди утуп алган компаниялар мынакей коэффициенти чечилбей атат. Ушул жөнүндө маалыматыңыз барбы, сиз айтып коесузбу? Ооба, маалымат бар. Коэффициенти 1 ай болду. Коэффициенттер чечилген. Өзүңүз билгендей 2021 жылдын 3-4 кварталда бир топ курулуш материалдар кымбаттап кеткен. Коэффициенттер чечтик. Анан сиз айтылган мектептер азыр каржылоо маселеси чечилди. Кыска убакытта ошол жумуштарды аяктап бүтөбүз. Анда эмне бүгүн бербей атсыздар ушул мектепти? Эки мектепти качан бересиздер? 90% бүтүп калган мектептерди. Азыр биз жолун таап, каржылоо министрлиги менен жолун таап, ошо процедура бир 1-2 жумадан кийин бүтөт. Анан каржылана башталат. Андан тышкары мына Жанузаков орто мектеби турат, Шекербек Шеркулов орто мектеби турат. Октay Канаевич, bir sekund şerden. Geçiye men Uks menен жолуктум десеңиз, ушу коэффициенттер боюнча эртең bir сүрүн чечилет деп атпайбы ал маселени? Сиз болсо 1 ай мурун чечилди деп атасыз. Чечилди, баарына кат берилип официалдуу. Ар бир коэффициент боюнча бактырсыңыз 1 ай мурда чечилген. Точно чечилгенби? Толук маалымат чечилип, өкмөткө да берилип, талкуулап, анан ошол курулчу компаниялар менен жолугуп, ал маселени чечкенбиз. Рахмат. Канча пайыз менен чечтиңиздер? Пайыз канча болду? Баягы бир Мен кошумчалык койсом, бу жерде ошо 1 ай мурда ушул биздин Гостройдун буйругу менен бизде неме чыккан, кат бергенбиз. Азыр подряддык уюмдар бардыгы эсептеп сурок сурашкан, алар ушу 10 сентябрга чейин бүтүрүп беребиз дешкенде, ошо баягы эсептерин 3-4 кварталдыгын, анан быйылкы жылкылардыкын. Ошо эсеп ал жерде мындай болгондо материал менен машина механизмдердики по факту эсептелет, а зарплатаныкын 1,64 деген коэффициент коюлуп чыкты, ошол боюнча эсептеп атышат азыр. Ошо эсептер келсе эле биз Минфинге беребиз, Минфин ал каражатты чечип бериш керек. Мына кайра эле сиздер чечип, сиздер кыймылдаганда эле ушул кыш келейин деп калды да. Кышында кандай иш болот да эми? Ошон үчүн ушундай маселелердин баардыгын жазында кийинки жылы Нуртайдын алынып калса өзүңүз киришип, финансированияны жазында чечишкенге аракет кылсаңыз да, анан күздүн аягында ноябрга чейин алып барат экенсиздер да, ошо менен кийинки жылга калып калып атат да. Кийинки жылда кайра чечилбей калып атат. Ошон үчүн мынакей тизмеде турган мына Аксай айылындагы Жанузаков орто мектеби турат. Көктөкөйдө Шекербек Шеркулов турат. Ынтымак айылында Капалов атындагы мектеп турат. Кызыл Октябрь айылында мынакей Султаналы Кушпаков атындагы мектептин мынакей капиталдык ремонтко акчасы бөлүнүптүр. 24 миллион сом экен каралган, 8 миллион өлүп калганында турат. Манас айылында Малаев атындагы мектептин курулуш бүтүү иши аяктап 90% менен алдагы турат. Ошон үчүн сиз дагы ушул көчмө жыйынга өзүңүз барганга аракет кылып ошол көрүп келсеңиздер жакшы болот. сөзсүз каршы. Рахмат Бактыжанович.